Dua dilekler kabul olsun, memleketimiz stabillik olsun. Allah Teala'nın razılığı için şu bugünkü ayet namazının hurmatına kimdir bireuni uşul vaqtlarda qapa qilib qo'ysam, kimdir bireuni to'g'ri emas muomala qilib qo'ysam, men har bir musulmon xalqimdan kechirim so'rayman. Jana uşul ayet namaz maalında, orozo maallarında çalgan jala taratып, har türlü uşak sözlerdi taratып, har türlü жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намазды урматы үчүн кечирдим бардык. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын. Жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын. Жүрөгүнө иман берсин алардын дагы. Алла Таалам ар бириңизден ыраазы болсун. Байрамыңыздар менен. Камчыбек Ташиев элге кайрылды. УКМКнын экс төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектеги мечиттердин биринде айт намазга катышты. Кыргызстандыктарды орозо айт майрамы менен куттуктаган Ташиев, кимдир бирөөнү капа кылып койсом кечирим сурайм. Орозо маалында жалган жала, ушак сөздөрдү тараткандарды мен да кечирдим деди. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул бүгүнкү айт намазынын урматына кимдир бирөөнү ушул убакыттарда капа кылып койсом, кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкымдан кечирим сурайм. Жана ушул айт намаз маалында, орозо маалдарында çalgan jala taratып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн айт намазды урматы үчүн кечирдим бардык. Мечиттен чыккан Ташиев кечирим сурады. Камчыбек Ташиев айт намазын жалдагы мечиттен окуду. Жанында оштун мурдагы мэри да отурган. Kimdir bирөөнү ушул убакыттарда капа кылып койсом, kimdir бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкымдан кечирим сурайм. Орозо маалдарында çalgan жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн айт намазды урматы үчүн кечирдим бардык. Assalamu alaikum Kırgız elim. Sizlerden yardım sorap kayrılıp жатабыз. 3 balanın enesimin. Oğlum Umar 6 yaşta, врожденный паралич, ДЦП 4. stepende. Жалгыз boyun emin. 3 balandı. Allah'ın yardımı menen özüm çoğuytup dileytamın. Orugan balam menen жашы аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм. Менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын Кыргыз элим. Balama 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер, жок дегенде. Meni görse, apa dep, meni tanısa dep, ümitlerim, canı orubay yaşaganга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар орубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Андемесе негизги айт намазынын баянын ошондой эле куттуктоо сөзүн айтуу үчүн кийинки сөздү Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Абдулазиз Кары Назирбек уулуна беребиз. Bizim olmakta prezidentimiz Adem Nurhojoviç aytık namazına geldi, katışkanı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ayet namaz bayramını kutlayman. Aytınız kutluk olsun. Kırgız elimizden her birimizge жақсылықтар ынтымақ болсын. Жақсылықтар болсын, 30 күн қармаған оразалар, дуа тілектер қабыл болсын, мемлекетimiz stabillik болсын. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул бүгүнкү айт намазынын урматына kimdir bирөөнү ушул убакыттарда капа кылып койсом, kimdir бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкымдан кечирим сурайм.
жана ушул айт намаз маалында, то есть орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намаздын урматы үчүн кечирдим бардык. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын. Жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын. Жүрөгүнө иман берсин алардын дагы. Алла Таалам ар бириңизден ыраазы болсун. Майрамыңыздар менен. Амин. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул бүгүнкү айт намазынын урматына kimdir bирөөнү ушул убактарда капа кылып койсом, же kimdir бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкынан кечирим сураймын. Жана ушул айт намаз маалында, орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намаздын урматы үчүн кечирдим бардык. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын, жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын, жүрөгүнө иман берсин алардын дагы. Алла Таалам ар бириңизден ыраазы болсун. Майрамыңыздар менен.